онлайн казинону жарнамалаганын токтотту. Эгерде сиздерге кызык болсо, мынакей ушул менин промокодум боюнча өтсөңүздөр. Максат Даврановдагы 1xbetти жарнама кылган. Давранов промокоду менен көрсөңүздөр. 1xbet аябай сумасшедший коэффициенттерди берет. Буну менеджер алып берген мага. Бир сториске чыгарган 6000 сомдон деп. Реклама десеңиз, мен азыр Кыргызстандын эмес, мен Казакстандын блогеримин. Понимаете? И мен вообще жакында Кыргызстандын жарандыгынан Казакстандын жарандыгына өтөбүз. Биз билген эмеспиз, бул көрсө башка бирөөнүн башын жара чапкан кылмыш жоопкерчилигине тартылат турбайбы деген эле сөз да. Онлайн казинону уюштуруп, элди тоногон 2 чет элдик шектүүнү кармады. Граждане иностранного государства 2002 года рождения и 2004 года рождения. Оюн-жоок мекемелерин рекламалоо болбойт. Тыюу салынган. Достор, азыр кайда карабайлы бардык жерде жарнама. Азыр ансыз болбосо керек, анткени жашообузда рекламаны көрүп, буюм сатып алабыз, окуйбуз же болбосо кызмат көрсөтөбүз, бир нерсе сатабыз. Албетте бул жашообузду жеңилдетет, бирок зыяны дагы тийиши ыктымал экендиги баарын эле маалым. Андыктан ким реклама кылып жатат, эмнени рекламалап атат, текшерип анан ишенүү кажет. Буга чейин онлайн казинону жарнамалап, Telegram каналдагы оюн деп элдин башын айлантып, кийин башка шылуундарга жем таштаган. Тактап айтканда, казиного атын саткан блогерлер тууралуу айтып бергенбиз. Жөн жерден 20 000 сом табууң келет. Так, негизи ушинтип чогултуп койсо болот акчаны. Такие зеленые вытаскивать. Биздин материал чыккандан кийин көпчүлүк бул блогерлер жазалансын, жок дегенде айыппул салынсын деген пикирлерин жазды. Булар онлайн казинону жарнамалаганын токтотту, жазага тартылдыбы же суудан кургак чыгып кеттиби алдыда айтып берем. Атым Нурайдай, видеону бөлүшүп пикир жазыңыз. Февраль айында онлайн казинону активдүү жарнамалаган Медер Догдурбеков жана Саян аттуу блогерлер баракчаларынан акча тараткан видеолорун өчүрдү. Инстаграм жана ТикТогунда Telegram каналга өткөргөн шилтемелерди дагы дароо алып салышты. Негизинен биз санаган 9 блогер билбей жарнамалап алыптырбыз, азыр ойнобойбуз деп актанышкан эле. Бирок мындан кийин блогерлер Аида Багышбекова менен Айдай Мусаева кайра эле 1xbetти жарнамалаганын токтоткон жок. Достор, эртең көптөрү күткөн UFC'деги Александр Волконовский менен Илья Топурьянын бою болот. Эгерде сиздерге кызык болсо, мынакей ушул менин промокодум боюнча өтсөңүздөр, 45500 бонус берет. Эң биринчи тиркелген адамдарга ошол себептен жетишип калыңыздар. Достор, барыңыздарга ийгилик. Анан көрөлү эми. Кандай болот, кими сутат, эртең көрөбүз. Ал эми сиздер эртерээк ушул промокод боюнча өтүп, эртерээк бонус алып калыңыздар. Достор, эртең UFC'де Александр Волконовский менен Илья Топурьянын эң шум боло турчу бою болот. 1xbet аябай сумасшедший коэффициенттерди берет, ошондуктан давайте менин ссылка менен кириңиздер дагы. Кстати, биринчи регистрация болгон оюнчуларга Айдайка деген промокод менен кирсеңиздер, биринчи регистрация болгон оюнчуларга 1xbet 45500 сомго чейин депозит берет. Ошондуктан давайте переходите. Блогерлер Инстаграм баракчаларына мындай жарнамаларды бирде эле күндөрү чыгарган. Улуттук каналда программаларды алып барып жүргөн бул видеодогу алып баруучу блогер Максат Даврановдагы 1xbetти жарнама кылган. Футбол көрөм десеңиздер, лига чемпионат болот. Өзгөчө бул дагы ушул эки команда беттешет. Давранов промокоду менен көрсөңүздөр, 45500 бонуска ээ болосуздар. Ссылка менен кириңиздер. Байкасаңыздар, Аида Багышбекова экөөнүн рекламасы оп-окшош. Мен катталуучулардын арасында футбол көрүүсү келгендер болсо, же болбосо балет эткиси келгендер, кызыккандар болсо, анда лига чемпион болот. Барыңыздар кирип көрүңүздөр. Кимдики десеңиздер, ПСФ менен Боруссияныкы болот экен. Анан мынакей ушул промокод боюнча өтсөңүздөр, көрсөңүздөр, анда сиздерге 45500 бонус берет. Ошол себептен көрүңүздөр келсе, мынакей дал ушул промокод боюнча өтүп көрүңүздөр. Биз аларга кайрылганыбызда мындай жооп алдык. Ооба, мен буну реклама кылганым чын. Өз негизи булар ушу рекламага сүйлөшкөн, футболду реклама кылып бериңиз деп. Анан мен канча биринчи жолу реклама кылгандан кийин мага көп адамдар жазды. Бул ушундай депчи. Анан мен да өзүм изилдеп көрсөм, бул ошондой 1xbet'in
рекламасы экен. Анан мен отказ кылып, жок бол мен реклама кылбайм деп, калган акчаларын салып жөнөтүп бергем. Буну менеджер алып берген мага. Бир сториске чыгарган 6000 сомдон деп. Короче, 6 сторис сүйлөшкөн. Аны мен бир жолу чыгарып эле отказ кылып, кайра акчасын салдырып бергем. Максат Давранов түшүнбөй жарнама кылып алганын айтса, ага Аида Багышбекова дагы кошулду. Дагы бир жолу айтып кетейин. Биринчиден мен эч кандай казинону реклама кылган эмесмин. Бул биринчиден. Себеби мен Казакстанда жүргөн кезде, ал кезде казактын блогерлери салчу, Кыргызстанда One Win ал кезде жок болчу. Ашчу эмес, бизде Казакстанда ашчу. Ошол кезде кылган рекламаларым бар. Бирок жана букмейкер деген сыяктуу бар го, ошондой болчу да, эч кандай казиного кирип ойногула деген эмес болчу. Азини кызмет боюнча айтып кетейин, мен аны эч кандай казино экенин билген эмесмин, салдым, бирок дароо эле мага эскертишти ошол ГУВДдан. Эскерткенден кийин мен дароо ал нерсени өчүрдүм, ошодон кийин салган жокмун. И салбайм дагы. Онлайн казинону жарнама кылганыңыз үчүн моралдык жоопкерчилигиңизди сезесизби аудиторияңыздын алдында? Мен бир жыл мурун казакстандыктар менен иштеп, салып алганымды мойнума алып жатам. Ооба, сезем. Ал эми кыргызстандыктарга мен жарнама кылган эмесмин, Кыргызстандын менеджерлери менен иштешкен эмесмин. Анын баардыгы казакстандык менеджер болгон. Казакстандын рекламасы болгон. Реклама Десеңиз, мен азыр Кыргызстандын эмес, мен Казакстандын блогеримин. Понимаете? И мен вообще жакында Кыргызстандын жарандыгынан Казакстандын жарандыгына өтөм. Себеби мен бул жакта турмушка чыккам, сиз билесиз. деген менен Аида Багышбекованы казакстандыктар дагы айтып чыккан. Азыр Аида Багышбекке разоблачение болот деп айтсам да кате, себеби bunday oyundарды рекламировать этетін авиатор немесе бір ақша салып ойнайтын ойындарды рекламировать ететін блогер көп. Бұл қыз өзі қазақстандық емес ке, бірақ біздің қазақстандық блогерларды жетіп артып жатыр. Және де айта кетерім, шынымен де бұл реклама алатын блогерлар өздері білмейтін не реклама істеп жатқан. Ауыр тисе тисін жіберіңдер басқа блогерларға. Шынымен де олар білмейді не реклама істеп жатқан, ақша береді, жақсы. Бұндай рекламалар өте жақсы төлейді. Өткені кезінде менің өзіме минимальный 80 мың, максимальный предлагать еткен бағасы 300 мың болған. Осындай рекламаға мысалы ше. Мен алған жоқпын. Неге? Потому что мен білмеймін ол не ойын екенін. Мен адамдарға сатылмайтын дүниені реклама жасай алмаймын. Балким сиз бул блогерлерден чыгарган видеолорун дайыма эле көрүп жүрөсүз. Анткени булардын аудиториясы миллиондон ашат. Мынча көрүүчүгө сунуштап жаткан рекламасын түшүнбөй эле чыгара беришеби же жөн эле шылтоо кылып коюштубу? Ага албетте сиз баа бересиз. Бирок юрист Шердор Абдыкадыров мыйзамды билбестик жоопкерчиликтен бошотпойт деген ойдо. Бул боюнча азыр иш-чаралар жүрүп атат. Казакстандын 2 гражданы кармалды. Анан биякта жана реклама алган блогерлер азыр показания берип атышат. Ошондой эле булар дагы өздөрү дагы айтып атышат. Бирөөлөр аркылуу биз буну билген эмеспиз, эгер муну ушундай кылмыш болсо биз буну реклама кылбайт экенбиз, биз билбептирбиз деп атышат. Мен дагы пример кылып айта кетейин. Мисалы, незнание закона не освобождает от ответственности. Мисалы, пример, бирөөнү сабап салдың, бирөөнүн башын жара чаптың дегендей, анан эртең кылмыш жоопкерчилиги каралганда, биз билген эмеспиз, бул көрсө башка бирөөнүн башын жара чапкан, кылмыш жоопкерчилигине тартылат турбайбы деген эле сөз да. Ошондуктан нас булар показания берип атышат. Анан азыр ГУВД Кудайым буйрса отдел по киберпреступности деп азыр жакшы иштеп атышат, сурак кылып атышат. Медиахаб блогерлер тууралуу видеону чыгаргандан көп өтпөй Бишкек милициясы менен Ички иштер министрлиги блогерлерге жарнама берип, Кыргызстанда кеңсе ачып, онлайн казинону уюштуруп, элди тоногон 2 чет элдик шектүүнү кармады. Были установлены и доставлены в следственную службу районного управления граждане иностранного государства 2002 года рождения и 2004 года рождения, реализовавшие офис и занимающиеся систематическим хищением денежных средств граждан путем предоставления доступа в букмекерские конторы, не имеющиеся лицензий, а также использовали местных блогеров для привлечения граждан Кыргызской республики. Биз милициядан блогерлердин жоопкерчилиги кармалган жарандар тууралуу билүү үчүн кайрылганыбызда тергөө купуялыгына таянып маалымат беришкен жок. Мисалы, саянаттуу блогер Бирвин букмекердик компаниясын тынымсыз 5 ай бою активдүү жарнамалап келген. Биз аны факты менен көрсөтүп бергенбиз, бирок эмнеге азыркыга чейин жок дегенде, башкаларга сабак болушу үчүн аны жоопкерчиликке тартпайт деген суроо туулат. Мындан тышкары блогерлер атын сатканда башка шылуундарга бул жем болгон.
Алар быжыратып каналдарды ачып элди алдай баштаган. Алардын айрымдары азыр деле иштеп жатат. Милиция ал каналдарды бөгөттөйбү, шылундар изделип жатабы белгисиз. Кыргызстанда казинону жарнамалоого тыюу салынганын айтып эле келе жатабыз. Негизинен аларга лицензияны мамлекеттик фин көзөмөл мекемеси берет. Дал ушул фин көзөмөлдүн башкы адиси Абай Кадыралиев блогерлер жарнамалган букмекердик контораларга токтолуп, мыйзамдар боюнча айтып берди. Оюн жоок мекемелерин рекламалоо болбойт. Тыюу салынган. Оюн жоок мекемелерин айтып кетти 346-беренеги айтып кетсек, лотереялык жана оюн жоок иши жөнүндө мыйзамдарды бузуу. Оюн жоок бизнесин жарнамалоо эрежелерин бузуу. Юридикалык жактарга 450 эсептик көрсөтүш көлчөмүндө айыппул салынуу. То есть ар бир реклама берүүсү, туура эмес берүүсүнө дагы бул жоопкерчиликтер көрсөтүлгөн. Оюн жоок мекемелери реклама берүүсүнө тыюу салынган. Жана биздин блогерлер болобу, же жылдыздар болобу, же башка бир журналисттер болобу, же коомдук ишмерлер болобу, башка оюн жоок мекемелерин мыйзамга каршы келген нерселерин реклама кылууга тыюу туура эмес деп эсептейм. Оюн жоок мыйзамына ылайык биздин Кыргыз Республикасынын жарандарына оюн жоок мекемелерине кирүү, ойноо жана ошол уюштуруучу жактарын да кошо өзүн алып жүрүү бул да тыюу салынган. Оюн жоок мекемелердин рекламалары боюнча айтып кетпедиңизби? Бул боюнча да биздин бөлүм башчылар антимонополияга каршы кызматына кат менен кайрылышкан. Ушул оюн жоок мекемелердин рекламалары боюнча түзүнүктөрдү жакшылап тактыктап берүү жана туура эмес реклама кылгандарга чара көрүү боюнча. Белгилей кетсек, эгер сиз Кыргызстанда мыйзамсыз иш алып барып жаткан онлайн казинолорду көрсөңүз, дал ушул мамлекеттик фин көзөмөл кызматына кайрыла аласыз. Ал эми сиздер кумар оюндарынан алыс болуңуздар, ойнобоңуздар, акча салсаңыз аны эч качан кайтарып ала албайсыз. Атым Нурайдай, бизге катталып, лайк басып, видеону бөлүшүңүз. Көрүшкөнчө.